Мырзалар өздөрү айымдардан эмнени күтүшөт, жубайым? Мырзалар негизи үй бүлөдөн байкуш эркек көп деле нерсе күтпөйт аял кишиденчи. Эми балким кээ бир эркектер эми баягы табиятынан кандай, балким кээ бир эркектер көп нерсе каалайт. Жеке мен өзүм мисалы үчүн үй бүлөдө аял кишиден көп нерсе деле каалабайм. Кээде эркек күтпөйсүз, күтпөйм да. Негизи адам бул мындай да, үй бүлөдө ушундай баягы позиция болуш керек. Мен буга эмне кылам деген нерсени коюш керек да. Ар бир адам үй бүлөдө, өзгөчө үй бүлөдө бул мен ушул өзүм түгөйүмө эмне кылалам, ал деле мен буга эмне кылалам деген суроону өзүнө коюш керек да. Маселени мага эмне кылып берет дебес да, мен өзүм кандай салым кошо алам үй бүлөмө. Ошондо мындай да, мен сен жөнүндө ойлойм, сен мен жөнүндө ойлойсуң деген эреже киргизиш керек да. А көбүнчө бүгүнкү күндө үй бүлөлөрдө жубайлар баягындай өзүнчө эгоист болуп калышканда, өзүмчүл болуп калып, жанагы эле бул менин күйөөм мага эмне жасайт деген нерсени койгондо адамдар адашат да. Мага эмне жасап бере алат деп экөө тең, демек ажырым эмнеден пайда болот? Ажырым ошол жерде да. Күтүүдөн эме болот да. Ошон үчүн үй бүлөдө эркек киши негизги эң биринчи позиция коюш керек, аялдан көп нерсе күтпөш керек да. Мисалы үчүн эң негизгиси, бирок баары бир адам табиятында адам аялдан көбүнчөсү эркек ыраазычылык күтөт экен да. Кээ бир нерсени жасап бересиң, балким бир жөн эле лампочканы, чыракты бурап бересиң, мисалы үчүн коюп бересиң. Ушундай кезде аябай сиз сонун мырзасыз да, сонун эркексиз да, сизде дүйнөдө жок деп мактап койсо, эметесиң да, баягы аябай кубанып каласың да, көтөрүлүп каласың. Сиздин баягы ишенимиңизди бекемдеп койсо. Ооба, ишенимди бекемдеп койсо. Аялдар негизи баягы айтат го, күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат депчи. Ошол эле мезгилде алсыз эркектин артында да кээде аял туруп калышы мүмкүн да. Кээде ошон үчүн баягы аял качан наразы боло турган болсо, аял наразы болуп эркекке стрелканы кайтарып, баягы эркекти деле айыптай бергенде, эркектин баягы эмеси түшүп калат да, көңүлү түшүп калат да. Бул мен эмне кылсам деле бул наразы боло берет экен деп, эркек ошон үчүн кылгысы келбей калат да, аткаргысы келбей калат. Ошон үчүн аялдар баягы кээ бир учурларда мактап коюш керек да. Эркекти мактап туруп, сен күчтүүсүң, сенден дагы баягы деген ушундай сөз бар го. Чоң рахмат Аладжин мырза. Негизи мен ушул сөздү көп мырзалардан угам. Конокко келген агайларыбыз дагы ушул сөздү айтат да. Эгер жубайың мактап эле койсо, сен кылып аткан ишти баалап эле койсо, бизге ошол зор күч берет дейт да. Уктуңуздарбы биздин угармандарыбыздар? Мынакей мырзалар айымдардан эмнени күтөт? Аябай деле көп нерсе күтпөйбүз дейт, бирок биздин кичинекей аракетибизди дагы баалап, ошону мактап койсо, биз аябай күч алабыз дейт да.